Бул окуя баласынын сүйүүсү апасын сактап калган жана алардын жашоосуна керемет алып келгени тууралуу. Улан мени аэропортко жеткизип бара жаткан. Адаттагыдай эле ал апасы менен болчу. Жолдон апасы катуу эпилепсия приступ боло баштады. Мындай көрүнүштү эч качан көргөн эмесмин. О Кудай, бул азыр өлүп калатпы деп ойлодум, анткени кебетеси өлүп бара жаткан адамдыкындай эле болчу. Эжем мага бул айыкпас оору деди. Кандайча айыкпайт, эми эмне болот деген коркунуч жүрөгүмө кирип кетти. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ою боюнча, бүт дүйнө боюнча 50 миллиондон ашык адам эпилепсиядан жабыркап келет. Тудырегенин себеби аягына чейин изилдене элек. Эпилепсия мээнин жаракатынан же тукумдан ДНК аркылуу кийлип, өнүгүп кетиши ыктымал экени белгилүү. Менде эпилепсия башталганда, менде болгон симптомдор өтө катуу болчу. Мен сүйлөшүп турган жерден эле эсимди жоготуп жыгылып калчумун. Эсиме келгенде мага балдарым айтчу: "Апа, сен приступ болдуң" деп. Мен приступ болгонумду өзүм билбей калчумун. Эпилепсия убагында болгон судороги приступтары баш мээдеги токтотуучу жана жүргүзүүчү эки системанын балансы бузулгандыгынан айынан көптөгөн нервный клеткалардан турган группалар бир убакытта чоң күчтөгү электрикалык разрядды чыгара баштагандыгынан болот. Томография апамдын мээсинин оң жагында жана сол жагында гематома бар деп көрсөттү. Тез учурда операция жасалды. Гематомаларды алып салышты. 1-2 айдан кийин кайра приступ боло баштады. Мен күтүлбөгөн убакта күтүлбөгөн жерден жыгылып кала берчүм. Денем катуу көгөрүп калчу. Бетимде, денемде, ар кайсы жерим катуу көгөрүп калчу. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ою боюнча, эпилепсия менен жабыркаланган адам коомго карата кооптуу жана жагымсыз деп эсептелет. Оору кара так болуп, башка адамдар оорукчан адамдан качып, ага жаман мамиле кыла башташат. Ал абдан жай кыймылдачу, жай сүйлөчү, тамакты жай иччү. Ал өзү кийине алчу эмес. Жада калса, анын чачын да тараганга жардам берчүбүз. Жыйындан кийин биз аэропортко бара жаткан жерден мен улан катып калганын көрдүм. Эмне болду деп сурасам, паника болбогула деди. Апасынын оозунан көөк чыгып куса баштады. Улан колунан келген жардамын бере баштады. Мен жардам бере алган жок. Улан дайым үйдө отуруш керек болчу. Же бир жакка барса, апасы менен барыш керек болуп калган. Ошол учурда биз Кудайды издей баштадык. Мен эжем апамды үй маегине чакырып калды. Үй маегинде Улан жана анын апасы Апостол жана Викториянын кызматы жөнүндө жана алардын сыйынуусу аркылуу кереметтер болот экенин угуп калышты. Мен угуп калгандан кийин, Кудай, мен муну каалайм. Мени алып туруп, Кудай, 2019 жылдан 2020 жылга мен апамды ден соолугу чын болуп, жүргөнүн көргүм келет деп максатымды жаздым. 2021 жылы дүйнөлүк кайра жаратылуу миссиясы алардын жашоосуна Кудайдын ырайымын алып келди деген ишеним менен ыраазычылык курмандыгын алып келди. 2021 жылы биринчи саммит башталганда, Апостол курмандык тууралуу айта баштаганда, мен ичимден абдан курмандык алып келгим келди. Кудай, мага жооп дедим. Курмандык бизге жардам берет. Анткени курмандык аркылуу сенин мамилең олуттуу экенин көрөт. Бул сыйынуунун бир бөлүгү Ыйык китептин биринчи барактарынан баштап биз курмандык тууралуу жазылып турганын көрүп турабыз. Биз сыйынабыз жана силердин курмандыгыңар силерге ырайым алып келгенин каалайбыз.
Мен алып келе баштадым. 10 000 долларды алып келгенди каалай баштадым. Кудай кандай болот экенин билбейм. Бирок мен каалайм деп мен алып келе баштадым. Анын жүрөгүнө апасын айыктыра турган терең ишенимди курмандык гана алып келе алат экен түшүнүп, улан Кудайга жага турган курмандыкты алып келиш үчүн баардык күчүн жумушады. 12 декабрда мен курмандыктан калган 1000 долларды алып келдим. Эртеси күнү апамды анализ тапшырган алып бардым. Улан апасынын кыйналганын 20 жыл бою көрүп жүрүп, анын айыгаарына да үмүтү үзүлүп калган. Бирок Кудайга болгон ыраазычылык курмандыгын алып келгенден кийин анда кереметке карата чоң ишеним пайда болду. Мынчанчы жылы туулган Кубатова Шарипа деп жыйынтыкта жазылып турган. Жыйынтыкты мен шыр алып окудум. Фотостимуляция убагында эпилепсиялык активдүүлүк байланган жок. Бул нерсени мен окуп, мен шок болдум. Я был в шоке. Вау, бул кандайча дедим. Как это? Мен шок болуп, В шоковом состоянии был я. ишене алган жокмун. Апама айыгуу келбейт деген мээмде катуулук бар болчу. Мүмкүн эмес деп ойлочумун. Жыйынтыкты окуп отуруп апамды карасам, күлүп эмне болду деп сурап отурат. Эч нерсе болгон жок деп окуп кайра апамды карап отурдум. Колума бул кагазды кармап, мен жыйынтыкты окудум. Изилдөө убагында эпилепсия формалык кыймыл байланган жок. Мен Кудайга ыраазымын. Сен апаң айыгып кетти деп айткың келип турабы? Амин, айыкты. Келгиле апасын чакыралы. Улан, апаңа бар. Апаң ушунчалык жаш жана сулуу. Мен Кудайга рахматымды айтам. Кудай, сен ушундай кереметсиң, ушунчалык улууксуң. Кымбаттуу ата, рахмат сага. Апостолго жана Викторияга рахмат. Биз силерди сүйөбүз жана сыйлайбыз. Курмандык уланга жооп алып келди жана апасын айыктырды. Ал бактылуу, ал толук айыккан, жапжаш кыздай жүгүрүп жүрөт. Доктурлар документ аркылуу анын эпилепсиясы жок деп далилдеп беришти. Анда эпилепсия боло турган себеп Кудай, рахмат сага, рахмат сага. Жооп үчүн рахмат сага. Ошол учурда апостол менен пастор Викториянын айткан сөзү тирүү жана иштейт экенине ыраазы болдум. Кудай улуу жана керемет, ал мени айыктырды. Бардык дан Кудайга, атактын бардыгы Кудайга, биздин мугалимдерге жана руханий ата-энебизге чоң рахмат. Алар бизде бар экенине чоң рахмат. Бардык дан Кудайга. Кудайдын адамдарынын туура окутуусу аркылуу Кудай уландын жүрөгүнө ишеним салды. Ошол ишеним аркылуу Шарипанын 20 жылдан бери кыйнап жүргөн жаман оорудан айыгуусун алды. Кудай өзүнүн даңкын ар бир партнердун жашоосуна алып келет. Партнерлордун бүткүл дүйнөлүк командасына кошул.